Assalamu alaikum, hurmatli bilarmanlar. Bugun кезектеги oyun Айбек Кыргызбаевдин ойноту. Birinchi kategoriya sirdu matрица. 10 upaylык суроо. Бул эки тамга биригүүсүнүн пайда болгон бөлүкчө Кыргызстандын бир аймагына таандык диалекти пайда кылат. Кайсыл эки тамга? Бул эки тамга биригүүсүнүн пайда болгон бөлүкчө Кыргызстандын бир аймагына таандык диалекти пайда кылат. Ош. Минус 10. Тыры. Плюс 10. Neresi? 20. Тамашоо лигасынын 8-сезонундагы сахналык чыгарыштардан биринде аял персонаж адаттан тыш отжимания жасайт. Сиздер ал кайсыл дене мүчөсү менен отжимания жасаганын? Эмчек. Минус 10. Минус 20. Кайсыл дене мүчөсү менен отжимания жасаганын эмес, анын атын айтыңыз. Ошол аялдын Аялдын аты. ооба. Демек матрицада тыры. Тыры. Неме дээрсем болобу? Жок, кайра берсем болот да. Кайра берсем болобу. 7, 6. Окудай мен жок көрүнүп Аттыр Ай. Туура жооп Атыргүл Жатырова. Жон эстей албайм. 30 upaylык суроо. Миршакар Файзуллаев стендаптарын биринде кымбат машина алуу үчүн анын машинанын атын туура айтууну үйрөнүү керек деп мисал катары ал машинаны эске алат. 2001-8 жылдары Chevrolet компаниясы тарабынан сатууга чыккан автоунаанын атын табыңыздар. Демек, Миршакар Файзуллаев кымбат машина алуу үчүн анын машинанын атын туура айтууну үйрөнүү керек деп. Lexia алсынчы. Айтыр деген кайтыр Минус 30. 0%. Ошондо тыры категория болуп атабы? Эми салып Chevrolet Spark. Туура жооп Trailblazer. 40 upaylык суроо. Бул жандык Европа суу объектилеринде өтө көп кезигет. А бирок алар 1905-жылы Түндүк Америкадан алып келинген. Климатка жакшы ылайыкташтырып, тез көбөйгөн жаныбарды табыңыз дейт. Ошол Европа суу объектилеринде өтө көп кездешкен, Түндүк Америкадан алып келинген экен. Туура жооп анда тура. 50. X психотроп дары каражаттарынын байыркы аталышы. Сөздүн келип чыгуусу латын тилинен которгондо тынчтандыруучу деп которулат. X'ти тапкыла. Суроолор баттыки басып. Тынчтандыруучу. Дарын атын да ачуу керек. Ошол X'ти атын тапкыла. Тримо. Минус 50. Вариант бар. Чего бар? Малыш айтып көрүң. Психотроп. Туура жооп транквилизатор. Экинчи категория врачтар. 10 upaylык суроо. Врач же инженер дегенде көпчүлүк эркектерди эсешет. А бирок бул аялдын жасаган иштери 20-кылым аялдарына эбегейсиз мотивация болгон. Бул кайсыл аял? Минус 10. Şu 20-кылымда жасаган иши көпчүлүк аялдарга мотивация болгон экен. Оскар алган бирок экен. Кюри. Минус 10. Кюри. Туура жооп бул биринчи космоско учкан аял Валентина Терещкова. 20. Антон Чехов жана Михаил Булгаковдун чыгармаларын түшүнүү татаал. Себеби көп чекит ордун бир канча сөз менен форма көп чекит ордун бир канча сөз менен айтыңыз. Себеби алардын кол жазмасы врачтардын кол жазмасы. Плюс 20. Туура жооп ошол кол жазмасы түшүнүксүз. Кесип ошондой болгон да. 30. Рене Лайнек франциялык врач жана сүрөтчү болуп, анын ойлоп табуусу менен медицинада аускулация методунун пайда болушуна себеп болгон. Анын ойлоп табуусун айтыңыз.
Демек, анын ойлоп табуусунан кийин медицинада аускулация методу пайда болгон экен. Аускулат сөзүн айтып. Ошондо эмне айтабыз форма? Форма аны ойлоп табуусун айтыңыз. Ойлоп табылган нерсе. Медициналык атлас. -30. Аукулация болсо бир аппарат. Иğne emesi de iğne. тарта турган эле Рентгенбе. Маска Эмне? Стетоскоп. Стетоскоп. Ошо келди эле алып таппадым да. 40 упайлык суроо. Луи Пастер жана Эдвард Дженнер бир канча ооруларга вакцина ойлоп таап, медицина өнүгүшүнө чоң салым кошот. Вакцинанын курамын негизинен алсыз же өлгөн оорулуу микроорганизмдер түзөт. Жакшы ойлоп, ушуга жакын келген кыргыз макалды табыңыз. Пастер менен Дженнер бир канча ошол ооруларга вакцина ойлоп тапкан экен. Вакцинанын негизин ошол оорулуу микроорганизмдер неме экен, түзөт экен. Сиздер мага макалды айтасыңар. 30 болот. 40 болот. Айдаган 5 Орун жашырсаң өлмөш керек болот. Туура жооп, ачууну ачуу басат. Микробту микроб өлтүрөт экен. 50. Врачтардын айлыгын жогорулатуу жөнүндөгү макаланын биринде, эгер мамлекет врачтарга жакшы мамиле жасалбаса, алар өз кесибин өзгөртүүсү же революционерге айлануусу мүмкүн деп Түштүк Америкалык бир врачка шилтеме жасайт. Бул Түштүк Америкалык кайсы врач? 50 бул? 50. минус Кубалык баягычы Йошкин. Кesi врач болгон эмес да. Че Геварабы. Демек, Түштүк Америка дегенде Эрнесто Че Гевара. Ошо да бир келбedi. Асап деп мен чеге бар. Уландабыз кийинки категория, 3-чү категория диктаторлор. 10 упайлык суроо. Кинолордун биринде диктатор саясаттын кабары болбойт жана жада калса сабаты да болбойт. Ошол себеп өлкөдөгү көп нерсеге өзгөртүү киргизет. Мисалы, жакшы жана жаман сөзүн өз атына алмаштырып, коомдогу түшүнбөстүктү пайда кылат. Сиздер ошол диктаторду айтыңыз. Атым. Кинолордун биринде диктатор саясаттан кабары болбойт, жада калса сабаты да болбойт. Ошол себеп өлкөдөгү көп нерсени өзгөртүү киргизет. Мисалы, жакшы жана жаман сөзүн өз атына алмаштырып, коомдогу түшүнбөстүктөрдү пайда кылат. Кинонун аты диктатор да. Жок, бул Аладдин экен, Улантаз дегенде шилтеме жок. 20. Соттордун биринде эмне үчүн күйөөңүз менен ажырашып жатасыз деген суроого аялы ал өзүн X деп ойлоп жатканын айтат. Наполеон Бонапарт. Плюс 20. Отуз упайлык суроо. Диктатор фильминин алгачкы кадры Ким Ир Сендин портрети чалдырылат. Бул Ир Сенге шилтеме болчу. А бирок башка каармандын аялы жоот болгондуктан бир реал диктаторго шилтеме болчу дейт. Өтө түшүнүксүз жазыптыр. Бир реал диктатор. А бирок жакшы каармандын аялы жоот болгону дагы бир реал диктаторго шилтеме болчу дейт. Ошол диктатор фильминде ошол алгачкы кадр Ким Ир Сенге шилтеме болгон. Ол жерде Муаммар Каддафиге шилтеме болгон экен. Сен айтат элем ушуну. Неге ушундай айтты? 40. Анын чыныгы аты Салот Сар. Кызыл Кхемерлер режиминин алкагында ал Камбоджадагы миллиондогон кишилердин өлүмүнө себеп болгон. Анын анча таанымал болбогон лакап атын азиялык болбогон атаматы менен айтыңыз дейт. Чыныгы аты Салот Сар болгон экен. Демек сиздер ошол лакап атын эки сөздөр айтасыздар. Азия. Азия катализм. Туура жооп Азия Гитлери. 50. Уландабыз. 1919-жылы Бенито Муссолини тарабынан негизделген уюм башта Фаски Италиенде ди Комбитементо деп аталган. Убакыт өтүп бул уюм бир терминди пайда кылат. Кайсы термин? Хай Гитлер. Минус 7. Emez tamam. Терминди
айтылган да бул жакта. 1919 жылы Бентимусенин тарабынан негизделген уюм Fasci Italian di Combattimento деп аталган. Убакыт өтүп бул уюм бир терминди пайда кылат. Кайсы термин? Туура жооп фашизм. Улантаз деген шилтеме бар болуш. 4 категория 2012 жылы Олимпиада оюндарынын ачылышы. 10 упайлык суроо. Ян Флемин автору болуп саналган бул каарманга карьерасында өтө көп оор тапшырмалар берилет. Алардын арасынан эң татаалдарынын бири XT Олимпиада стадионуна алып баруу болчу. XT табыңыз. Демек, Ян Флемин автору болуп саналган каарманга өтө көп тапшырма берилген, эң татаалы ушул XT Олимпиада стадионуна алып баруу. XT тапыла. Олимпиада oldu. Минус 10. Елизавета ханышам. Плюс 10. Лондондо башталган да. 20. Бул инсан дүйнөгө образы менен таанылган. Форма. Форма образы табыңыз. Мистер Бин. Плюс 7. Страйк болгон. 30. Уюштуруучулар индустриялык революция алгач бизде Британияда болгон деген маанини чагылдыруу максатында жер астынан аларды өстүрүп чыгарышат. Эмнелерди? Уюштуруучулар индустриялык революция алгач бизде Британияда болгон деген маанини чагылдыруу максатында жер астынан аларды өстүрүп чыгарышат. Эмнелерди деп? Индустрия бул өнөр жай да жигиттер. Метро Бул машинасы Алтын медалдар да. Жооп Мунара. 40 байлык суроо. Британия адабияты бөлүмүндө уктап жаткан жаш балдарга Питер Пен чыгармасынын үзүндү окулат. Лектор катары 21-кылымда балдар адабиятына чоң салым кошкон инсан тандалган. Ал кимди? Грамматикада каталар яман көп экен. Керек сөздөр 3 жолу менен жазылып көптүр. Лектор катары 21-кылымда балдар 21-кылым дейсиңби? Эмнекен да? Жоан Роулинг окшойт. плюс 40. 20-кылым деп угуп алдым да мен. 21-кылым. 50. Улуу Британия өтө көп тарыхый окуялар болуп өткөн. Улуу Британияда. Британиянын тарыхы өтө кереметтүү болуп саналат. Мына ошондуктан Олимпиада ачылыш аземи ушундай аталган. Олимпиаданын ачылыш аземи кандай аталган? Улуу Британия өтө көп тарыхый окуяларга себеп болгон. Британиянын тарыхы өтө кереметтүү болгондуктан Олимпиаданын ачылышы ушундай деп аталган. Улуу Олимпиада. Алты континент. Туура жооп кереметтердин аралы. 5 категория суук согуш. Холодная война да. 10. Ал 1946-91 жылдары болуп өткөн суук согуштун эң белгилүү символу. Анын негизги максаты миграцияга тоскоолдук кылуу болчу. Ал эмне? Демек ошол жылдардын негизги символ болгон Стена Германияда. Улуу Берлин дубалы. Сачет кылайынбы? Жок тайланды биз дагы. Турган сол калды. Туура. Кебуспу? Улуу эмес, просто Берлин. Жон Берлин дубалы. 20. Германияны бөлүү үчүн дубал курулган болсо, Кореяны ал аркылуу бөлүшкөн. Эмне аркылуу? 38-чи параллель. Плюс 20. 30. Совет өкмөтү X-ке каршы күрөшүү үчүн Y-тен пайдаланган. X-тер суук согуштун ачыкталбаган сырлары болчу. X жана Y-ти окшош сөздөр менен айтыңыз. Миграция. Демек X-ке каршы үчүн Y-тен пайдаланган. X-тер суук согуштун ачылбаган сырлары болчу. Экспорт импорт. Жерден тамга башталды. Бул разведка жана розетка болчу. Розеткага бардым бирок. Розетка өзгөртөт да турду. Бул жакта 40 менен 50 жок экен. Кой. Да. 6 категория Король Артур. Дерезаны Артур. 10 упайлык суроо. Король Артурдун сепилинин аты. Кайдым?
плюс 10. Келіп тұр білейін. Мен осы башқа ол едім. 20. Уламыш боюнча Король Артур өзүнүн жараттарын железныйдын чыгармаларынын аты айтылган бул сыйкырдуу аралда айыктырган дейт. Короче, бир аралда ошол айыктырган дейт. Железныйдын чыгармаларына аты Биыл нерсе деген арал. өзүнүн жараттарын айыктырган дейт ошол аралда. Кайсы арал? Кичинекей окуганга удобный кылып турса болот экен, а? Чатчыпты. Пасы. Паспы. Жетпей қалды. Туура жооп Авалон. 30. Бул фильм Диснейдин Король Артур жөнүндөгү уламышка таянып жасалган. Кайсыл фильм? Чындап чатчыпты окшойт бул. Башка бир окчу? Бул фильм Диснейдин Король Артур жөнүндөгү уламышка таянып жасалган дейт. Ошол Король Артур деген уламышка таянып ушул фильмди Дисней компаниясы чыгарган экен да. Film кинода турабы? Фильм да. Италиялыктар да. Туура жооп Таштагы кылыч. 40. Бар. 40. Археологдор Король Артурдун ак сарайынын калдыктарын тапкан бул шаар бүгүнкү күндө шоколад фабрикасы менен белгилүү. Кайсыл шаар? Елки, ушул окуган Rangers бир, Rangers. Тайм деп чыккан эмес. Жакшы мен ойнобопмун. Ушул шаарда. Атайын окуп чыккан эмес. Несле шыққан жер. Бул несиле Швейцария. Жооп Кэдбери. 50. Реформация учурунда Генрих 8 тарабынан жалган Англиядагы эң чоң абаттык Король Артурду легендарлуу мүрзөсү менен сыймыктанат. Кайсыл абак? Абаттык дейт. Абак эмес экен, абаттык. Эркиндик. Ооба, ошондой экен. Ошо эркиндикти атын айтасыздар. Гластонбери. 7 категория Голландия. Голландия унупайлык суроо. Голландияда маркизер ит породасы бул гүлдөрдүн плантацияларынын коргоо үчүн колдонулат. Ипа. Жоғасында. Плюс 10. Чырыкта жолган деп жатат. Жоғазын узун экен да. 20. Ал учуучу голландец операсынын автору. Учуучу голландец операсынын автору. Кайсыл композитор да ошо? Голландиялық екен да турабы? Жоқ, голландиялық емес. Эми Аз. мен да жазам да ошондой. Туура жооп Рихард Вагнер. 30. Бул белгилүү эксперт 17-кылымдагы голландиялыктар сүрөт тартууну билгендигин ачык далилдей алган. Бул белгилүү эксперт 17-кылымдагы голландиялыктар сүрөт тартууну билгендигин ачык далилдеген экен. Кайсы эксперт? Кайсы эксперт экенин кош үнсүздөр катышкан сөз менен айтыңыз. Виктор Гюго. Кош сөздөр дегенде ДС деген Месси дегенде. Анатолий Вассерман. 40. Philips спорт союзу бул шаарда жайгашкан. Кайсы шаар? Philips спорт союзу. Голландияның шаарында. Көптей шаарлар. Филипстин немеси Логикасы бар экен. Philips спорт союзу. Ошодон келсеңер, жетет келсеңер. Фенор ошо да? Кейлор. Так, минус канча болду? менде ЧВ бар. Да, минус 40. Ага, окшойт, Эйнховен окшойт. Туура жооп Эйнховен. Ошондуктан PSV бул Philips спорт Верайн. Ошо да Филипс ошону деле. 50. Анын бир тууганы Нидерланд илимдер академиясын негиздеген. Кимдин? Ван Гог. Минус 50. Чачпите окшойт. Жумабек жансыз 0. Чыгарып беребиз азыр. Тамаша.
Бул Наполеон Бонапарт жана анын бир тууганы Нидерланддын королу болгон. Да. 8 каракчылар. 8 категория каракчылар. Жети калып кетти. Жетин айтып қалшы. Айтты. 10 упайлык суроо. Өмүрүнүн акыркы 17 жылында бул пират Ямайканын вице-губернатору болгон. Грак. Пират дейм. Бул пират Ямайканын вице-губернатору болгон. Өмүрүнүн акыркы 17 жылында. Силер бирли пират билесиңер да. Башка пират. Чикора дейді. Туура жооп Генри Морган болушу. Билбейм неге таппай койдуңар. 20. Бул улуу жазуучу каракчылардын туткунунда 4 жылдан ашык убакыт өткөрдү. Кайсы жазуучу? Марко Поло. Минус 20. Джон Кехолмес бар. Мигель Барле Сервантес. Сервантес. Жалгыздыктын 100 жылын жазган мен. Сервантес. Гарсия Маркес. Ошол эле жазган. Сервантес. Туура жооп Мигель Сервантес. 30. Бул кара сакал деген лакабат менен белгилүү болгон каракчынын аты Так, чадагы. Ё-моё. Касым болсунчу. минус 30. Бул кара сакал деген лакабат менен белгилүү болгон каракчынын аты жана фамилиясын айтыңыз. Чикора би. Минус 30. Питер Пендеги неме? Каракчы. Али Минус- Баба, Али минус- Бабадагы. Каракас дейм, а? Али Бабада каракчы дейм. Билбедим. Болду, пас берем. Туура жооп Эдвард Тич. 40. Бул объект көбүнчө каракчылардын желектеринде жашоонун тез өзгөрүп баратканын символ катары сүрөттөлгөн. Кайсыл объект? Бул объект көбүнчө каракчылардын желектеринде жашоонун тез өсүп баратканын символ катары эсептелет. Тез өсүп дегеним жок. Өтүп. Саап. Туура жооп кум сааты. 50. Ал Киликия каракчыларын жеңүү үчүн өтө күчтүү жортуулду жетектеген. Кайсыл каракчы? Жокпу? Тек бара бери ушундай окшойт. Чикора би жооп берди. Элеге койбосо. Пас. Паспы? Гней Помпей. 9 категория шпиондор жана разведкачылар. 10 упайлык суроо. Штирлицтин чыныгы аты ким болгон? Шпиондор болду, э? Штирлиц. Мага ошол чыныгы аты жөнүн айтсаңыздар калса жок. Ошол жердеги билермандардын фамилиясы менен айтсаңыздар болот. Сен фамилияң ким? Туура жооп Максим Максимович Исаев. 20. Улуу урматтардын жашыруун кызматынын бул агенти өзүн ар дайым 3 сөз менен тааныштыруучу. А дегенде фамилиясы, андан кийин аты, андан дагы фамилиясы. Ким? Ойносем агент. Минус 3. Формулировка. Бул атын айтып атат, а? Аты жөнү керек мага ошо. Агент Нойнерсен өзүнүн аты мистер. Өзүнүн аты керек, бул жакта формада өзүнүн аты. Форма өзүнүн аты атат, сен Жок, сұрап атпайсыңбы? ушул персонаж бирок 007 эмес да, өзүнүн аты бар да анын. Аты менен фамилиясын айтса болду. Минус 20. Аты менен фамилиясын айтса болду. О, ушул аты Джеймс Бонд. Плюс 20. Сен сансуралама мен ошол гана окуйм мен. Джеймс Бонд агент 007 да. 30. Ал Паул Зиберт деген ат менен иш алып барган бул ошол немени табыңыз. Не дейт? Шпионду табыңыз. Ал Паул Зиберт деген. Суроолор формасы толук эмес. Жаман дайнам мына видеону көрсөтүп коёбуз өзүн. Периодко салуу керек окшойт болбойбу? Периодко салса жакшы болот эле, бул чачыктын алган иши. Ал Паул Зиберт демек бул Николай Кузнецов. Баарыбыз билгендей Николай Кузнецов. 40. Юридикалык көз караштын
алганда шпионду разведчикачыдан айырмалайт дейт. Юридикалык көз караштан шпионду разведчикачыдан эмне айырмалайт дейт да? Типа Шпиондор разведкачылардан эмнеси менен айырмаланат? ооба. Мисалы алдыңарга эките адам келди, бирөө шпион, бирөө разведкач. Силер бир дегенде айырмалайт экенсиңер да, аларчы эмнесинен дейт. Бул өтө оңой суроо экен, бул формасынан экен. Разведчикачы өз ишин аскер формада бажарган эмекса, шпион болсо форма кийет. 50. Варшава келишимине кирген өлкөлөрдүн биринин атайын кызматтарынын бул өкүлү чыныгы Эчким мырза болгон. Чыныгы аты Эчким мырза болгон экен. Анын аты жок эле. Баш калкалоочу жайда аны Найденов деп коюшчу. Жана аң сезимдүү жашоодо алып жүргөн ысымды ал полицияда өстөөлү өзү ойлоп тапкан экен. Ошо Найденов дегенде өзү ойлоп тапкан дейт. Бул атты айтыңыз дейт. Найден. Да, Эчким мырза деп. Жаңышқа ешкім деген бар ғой. Ооба, ошондой деп тааныш эткен да. Рихард Зорге бар. Эмил Боев. Сиз экенсиз мынакей. 10 категория футбол дүйнөсү. 10 упайлык суроо. Дал ушул жылы футбол Олимпиада оюндарынын расмий спорту болуп калды. Кайсы жылы? 56 Ойногула тапса болот муну. Мен табат элем. Сейлер катышып жүргөн отурабы? Катышкан айталар. Әлбетте ашқан 1900 жылы. Ровно. 20. Бул футболдогу эркин коргоочунун аты кайсы позиция? Ошо футболдогу эркин коргоочу деген позицияны аталышы кандай? Эми мындай башка аналог эмес болбойбу? Именно ошону ачыш керек. Жоқ, бұл позицияны айтасыз ол. Ал жерде эки Бир. Пас. Фингер, да? Ылы кетелген Орысчасын айтсак материал. Фингер, да? Даниярга латерал канатта ойнойт да. Опорный защитник. Бул мындай центральный защитникте эркин болгондо либеро болот. Либеро. Либерода. Бекенбауэр мисалы. 30. Бул стадиондо Пеле өзүнүн 1000-чи голун киргизген. Кайсы стадион? Пеле өзүнүн 1000-чи голун киргизген дейт да. Канча балды? 30. Маракананы билет алды. Бразилияда sayılanda birinci oldu. Birinci oldu. Америкада бул Европа келген эмес да. Дүйнө чемпионаты. Туура жооп Маракана. 40. Ал улуттук курамынын капитаны жана машыктыруучу катары дүйнө чемпиону намын алган дүйнөдөгү жалгыз футболчу. Көрүнүктүү ийгиликтери жана талаада өзүн кармаганы үчүн ага Кайзер Франс деген ат коюшкан. Вайс болып деле. Да, капитан болуп и машыктыруучу катары Дидье Дешам. минус 40. Ал деле болгон. Ал деле болгон, бул жакта капитан катары деген. Жок, капитан да болгон да. Жок. Футболду шокоттар келе. Yok. Минус 40. Мен фактын көрсөтүп беремби? Дидье Дешам Мага претензия кылган, сүрөт түзгөн экен. Жок, мен фактын көрсөтүп берсе. 98. yıl oynayan Боксы бары көтөрүлүп. Туура жооп Франс Бекенбауэр, бул Кайзер Франс дедим го. 50. Бул өлкөдө 1457 жылкы падышанын жарлыгы гольф жана футболго согуш өнөрүнүн чеберчилигин алакскан оюндар катары кескин тыюу салынган. Ошо 1457 жылы ошо гольф жана 900 mü? ооба 1400. 1400? Ооба. Aynen filan. Минус 50. Мен деле келип атты, бирок 1900 болгон. Не кылган тыйын салган дейт. Финляндия Ошо гольф жана футболго ошо тыюу салынган дейт да. Bilmiyorum, Şotlandiya ekan. Шотландия. O golf degen düşünmeye kaldım. 11 категория Жюль Верн. 10 упайлык суроо. Жюль Верн, жазуучу француз. Француз беле, немис беле? Без разницы. Жюль Верндин бул каарманы ушунчалык алаксыган болгондуктан испан тилинин ордуна португал тилин үйрөнгөн. Силер ошо каарманын айткыла. Ошо алаксып испан тилин эмес, португал тилин үйрөнүп кеткен экен да. Испан тили тез деген ба?
Jangir boshqaron ekan garchi. Qisqasi Amerikaga borib qolibdi, bir adamlar Jumabayno. Paganel. 20. Jules Verne Түштүк уюлдун ачылышын ага тааныштырган. Uyuda açıkan janağı Jules Verne Түштүк уюлдун ачылышын ага тааныштырган. Салыштырган mı? Тааныштырган деп жазыптыр. Жоğu салыштырган mı? Пингвин жарыу var ha. Капитан Немо. 30. Бул инженер бардык кол өнөрчүлүктүн чебери болуп чыкты. Ал Эн аралда от казып алуу менен баштап, аягында ошол жерде электр телеграфын жасаган. Кармантыл ha. Ол билбелер. Ол билбелер. Точно чачыпты экен. Сайрус Смит деп туруп, качанчыдык кирди Сайрус Смит деп турупту. Сайрус Смит жок. Орысчадан алышы мүмкүн. 40. Бул клубдун 4 мүчөсүнүн бирден аз колу жана 6 адамдын 2 буту болгон. Клубтун Бул клубдун 4 мүчөсүнүн бирден аз колу, бармагы ошо бирден аз колу жана 6 адамдын 2 буту болгон. Кайсы клуб? Ошо клубдун 4 мүчөсүнүн бирден аз колу жана 6 адамдын 2 буту болгон. Жүрген жазган баягы. Assalamualaikum. Каннон клубу. 50. Жюль Верндин бул романы окуясы Россия империясында Тифлисте башталган. Кайсы роман? Ошо Россия империясындагы Тифлисте башталган. Сол астында 80 күн беле. Башынан окучу. Жюль Верндин бул романы окуясы Россия империясында Тифлисте башталган. Dünya boyunca öyle memleketlerin 80 Başka жерде башталат. Клоди Бомбардак. Ушул категорияда көзүбүзгө ушу болот. 12 категория желектер жана транспаранттар. Ne деген? Транспаранттар билбейм. Bayağı jana көтөрүлүш митингге чыккандар көтөрүп алганда. 10 упайлык суроо. Бул советтик жасалганын сүрөтү Мозамбиктин желегинде сүрөттөлгөн. Автомат калашников. Плюс 10. 20. Бул мамлекеттин желегинин элементтеринин бири мамлекеттин контурунун элеси көрсөтөт. Ошо картасынын элеси көрсөтөт. Кипр. Плюс 20. не балдар чыгып калды. Кибр деп калдым. Мен кибр маселе бар. 30. Азыркы күндө жок болгон мамлекеттин желегинде балка жана тажы компас. Ай, нерес суроо формат. Форма кайсы мамлекет? СССР. Минус 30. Балка жана орама. Азыркы күндө жок болгон мамлекеттин желегинде балка жана тажы компас түшүрүлгөн. Басып değil mi? 30 упайлык. 30. Бас. Gider ya. Африкада өлкө же Евразияда. Подсказка жок деди го башында. Велика Британия шундай. Германия Демократиялык Республикасы. Туржок Гидер. 40 упайлык суроо. Бул орден Советтик Россиянын биринчи ордени болгон. Кайсыл орден? Советтик Россиянын Демек категорияга түшөт да бул. Үркүн. Совет Rusya birinci ordeni olan. Ооба. Lenin'in sürütör ordeni. Ленин биринчи эмес, 4-ncü, 5-ci. Чыгып бар. Трансперант орден деген бирок. Согуштун кызыл туу орден. Туу деген ушул желек. Кызыл тоо орден. Кызыл десек туура болбойт да, кызыл орден. Жок, жок. 50. Бул козголончулардын желегинде чөйчөк бар эле. Кайсы козголончулар бар? Ошо бир козголончулардын желегинде чөйчөк бар экен. Çaşka. Козголончулар таанышты бирок. 1000 нукта түшүнгөн кирбейт булар. Кытайдагы спайлар эмеспи? Табариттер. 13 категория матрицада порт. 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 Португалия дегенде. 10 упайлык суроо.
Бул аталышы французча алып жүрүү жана кылыч деген сөздөрүнөн келип чыккан аскердик техниканын бир бөлүгү. Алып жүрүү жана кылыч деген сөздөрдөн келип чыккан экен. Парашют. Минус 10. Порт деген mi? Портфель дейсиз, портфель деп болсо. Минус 10. Жоқ, порт деген бар десең. Порт деген mi? Пор десем парашют пар менен жазылат. Жоқ, мадеса Başına alıp böyle. Бул аталыш французча алып жүрүү жана кылыч деген сөздөрдөн келип чыккан аскер техниканын бир бөлүгү. паспорт да yok дейт. Жок да, портупея деген. Порт да мадеса? Да. 20. Москва метросунун бул станциясы эгер тегерек сызыктан бара турган болсоңуз, Фрунзенскаядан кийин жайгашкан. Кайсыл метро станция? Spor. Тегерек сызыктан бара турган болсоңуз, Фрунзенскаядан кийин келет дейт. Спорт так ой dedi. Динамо Спорт. Спорттук, спортивная. 30. Бул кубок Европа баскетболунда ойнолгон. Ошол. Ne bereketli olur ya. Жаңы ачылыш болот да. Bu yarım saat oturtuz konuş koyar mı? Жарым саат көп. Yarım saat böyle. Portugal. Portugal. Саппорт кубогу. Bitti de belki ama. 40. То нейролингвистикалык программалоонун негизги түшүнүктөрүнүн бири болуп саналат. Силер ошо түшүнүктү айтып. Нейролингвистикалык программалоонун негизги түшүнүктөрүнүн бири болуп саналат. Нейролингвистика дейсизби? Нейролингвистика. Порт деген сөз чыгат да. Рапорт. 50. Бул режиссер Лилиана Каванинин эң белгилүү тасмасы. Onu okutup düşünsem olur. Да. Бул режиссер Лилиана Каванинин эң белгилүү тасмасы дейт. Ошо фильмдин режиссеру Лилиана Кавани болгон экен да. Biz kinoda açtık mı? Мен басымды тура эмес окуп алдым. Biz kinoda açtık mı? Кинону табыш керек. Тапкыла. Export. Түнкү Портие. Harfi eken bildim bir o. Мына запятая коюп жазат да. 14 категория матрицада пир. Да. Vampir. Vallahi şaka. 10 упайлык суроо. Аларды аныктоо ыкмалары арасында төмөнкүдөй текшерүү бар. Анын күзгүдө чалдыруу форма аны айтыңыз. Vampir de. Yüzden görmeyin de sen vampir. Плюсон. Kızgı değil. 20. Аларга жолукканда ал тургай крокодилдер да артка бурулуп, брондорун аларга көрсөтүүнү артык көрүшөт. Кимдерге? Брондорун ооба. Не деген ал? Билбейм. Аларга жолукканда ал тургай крокодилдер да артка бурулуп, брондорун аларга көрсөтүүнү артык көрүшөт. Forma kimler bir? Ооба. Piratlar şey. Минус. Aldıyla bir canlı söyle. Kimde de oldu? Бул пираньялар экен. Kimler bilirsin? Aa emin ederdi. Билбейм, алар деп турат го. 30. Kimler bilirsin bu kadar. Бул бүт дененин бир бөлүгү, бир бүтүн манжасында толук бурулуусунун аты дейт. Типа бул бүт дененин бир бүтүн манжасында толук бурулуунун аты. Bu balet değil. Ошо балетке окшойт экен. Матрицада пир. Как пирамида. Могуна айланат экен да, баягы курчак бар го анда. Параллель. Бир бутта. Бүтүн үчүн туура жооп пируэт. 40. Бул тропикалык токойлордун туяктуу сүт эмүүчүсү. Эриндери жана мурду соңгону созулган дейт. Сонгөгүнү. Ошо жаныбарды айтып калат. Сүт эмүүчүнү айтып калат.
Бул не деген эриндери жана мурду сүнгүнү? Мындай мозга түшөт го мурду мындай түшүп турган жаныбар бар. Тилге окшоп. Muzdorundagы жана жаныбар окшоп атат. Туура жооп тапир. 50. Анын пираттык карьерасы көп пайда алып келген эмес. Бирок ал тууралуу жазуулар Америка жана Австралия жөнүндө баалуу маалымат булак болуп калды. Кимдин? Пираттык карьерасы көп ушул пайда алып келген экен, бирок ал тууралуу ошо Америка жана Австралия жөнүндө баалуу булак болуп саналган экен жазуулар. Бишкекке барып ойносоң сүйүн ойной турган. Бишкектегилер ойносо керек муну. Уильям Дампир. Ушуну билбесиңер, 15 категория шаарлар. 10 упайлык суроо. Бул орус шаарларынын энеси. Москва. Минусон. Ошо бул шаар, Екатеринбург окшойт. минусон. Кремль. Минусон. Ошо шаарлардын энеси экен, бул орус шаарчы. Мама болгондо так. Шаарлар элеси экен. Энеси. Ооба. Элеси. Энеси. Жауап. Россия шаары. Айтарбек болду. Киев. Подсказка болуп калды, майли. Ошо. Плюсму? Плюс Киев. Ошо Ошону суроо бергенде айтпаш керек. Кечиресиз, өзүр. Экинчи Багада Киев келди. Мындай бирөө сураса, жок айтпай коелган Мен да. айтсам мени адаштырдым мисалы. Жок, мен жүрөгүм яман неме да кандай. Жок, мен алармын десем ооба деп мени адаштырдым. Мен каяктан билем пираньялар немелер алар эмекси. Билбейт элем да. 20. Сауд Аравиясындагы бул шаардын аты жөн гана шаар дегенди билдирет. Мадина. Плюс 20. Плюс 20. Сенгал тилинде корумбу сөзү гаван дегенди билдирет жана биз аны так ошондой өзгөрттүк. Сенгал тилинде корумбу сөзү гаван дегенди билдирет жана биз аны так ошондой өзгөрттүк. Корумбу дейт. Корумбу. Билбейм. Мындай коруп койгон нерсени айтып атат да. Каша калма. Туура жооп Коломбо. 40. Воронеж шаарынын Павловск шаарынын байыркы гербинде ал сүрөттөлгөн дейт. Билен не бала суроо бул? Воронеж шаарынын Павловск шаарынын гербинде ал сүрөттөлгөн дейт. Эмне сүрөттөлгөн? Же ким экен бул? Форма ким экен? Ооба. Эмне болгондо өзүм басып. Пасе. Гербинде дедим. Пас. Павлов окшойт. Да, бул байыркы гербинде болсо керек. Апостол Павел экен. Да, Павловск деген шаар. 50. Уламыш боюнча бул шаар Карфагендик аскер башчы Гамилкар Барка тарабынан негизделген жана анын ысымы менен аталган. Уламыш боюнча бул шаар Карфагендик аскер башчы Гамилкар Барка тарабынан негизделген жана анын ысымын алган. Ошо ысым менен аталган. Гамилкар Барка. Мен Меркурий чаптым мен. Гамбург окшойт. Виска Барса, Виска Каталония, туура жооп Барселона. 16 категория матрицада ринг. Рим. Ооба. 10 упайлык суроо. Ринг 4 тан. Ооба. 10 упайлык суроо. Анын чыныгы аты Ричард Старки. Ал ким? Ричард Старки. Ушуну билбейсиңерби? Ричард Старк дейсиңер. Ричард Старки. Ринго Старр. Туура жооп Ринго Стар. 20. Ал Тундук муз океанын Тынч океан менен туташтырат. Ошо Тундук муз океанын Тынч океанын Гринвич сызылы. кандай? Гринвич сызылы. Минус 20. Туташтырат дейсиңби? Эки сөз айтыш керек, Ооба. Келди, бирок кысыкпы, көлбү, деңизби? Чын айтып көрөм, Беринг деңизи ушундай. Беринг кысыгы. Ошодай, Беринг кысыгы. 30. Мексикалыктар америкалыктарды ушинтип аташат.
Ошо мексиканецтер американецтерди ушундай деп аташат экен. Сиздер кандай деп аташканын ошо категориядагы матрицага 2 тамга кошуп айттыңыз го. Абориктер. Кандай? Аборигендер. Жок, -30. Туура жооп Гринго. 40. Анын негизги шаарлары Нэнси жана Метс. Негизги шаарлары Нэнси жана Метс. Ал эмне? Ооба, болду, ушуну тапкыла. Ал эмне? Ал эмне? Ооба, анын негизги шаарлары Нэнси жана Метс. Ал эмне? Облус бул мамлекеттен ушуну айтып форма. Жазылбаган экен да, мен билбейм. Жоғында білесіңдер? Билбейм да. Жоқ жазбапты. Лотарингия. Лотарингия экен да. Франция болсо облус деп Провинцияга ошондой да. ошондой. 50. Доктор Мартимер үйлөнгөнгө чейин бул баш калкалоочу жайда иштеген. Үйлөнгөнгө чейин бул баш калкалоочу жайда иштеген. Каякта иштеген? Баш калкалоочу жай бар. Суроо. Не деген ол? Сол жерде түнөп жүргөндө жашап жүргөн. Рентген болды, рентген емес. Бул неме окшойт? Бокс ринг окшойт. Чаринг. 17 17 категория Наполеон. Наполеон 10 упайлык суроо. Наполеон Карлович менен Владимир Волфовичти бириктирип турган дал ушул генеалогиялык өзгөчөлүк деп. Генеалогиялык. Категория не болду? Категория Наполеон. Экон тең боёсу болгон. -10. Генеалогиялык. Вот. Чаппай. Лепша болгон. -10. Жумек биринчи жолу. Жооп бере турган жактан. Çok kötü oldu. Бул миң ойлоп таппайт элем. Мурду жебе, мурду десең жазып. Экөөндөн кичи койду. Ген дегенде ошо атасыга байланыштуу. Экөөнүн тең атасы юрист болгон. Ой, 20. Айбек контакт жетишпейди. Бул эмгекте Борджиянын кара берметин издөө баяндалган. Бул эмгекте Борджиянын кара эмгек берметин таласы издөө. чыгарма. Ооба. Мен бир түн. 1100 -20. Миллион балай боло. Наполеон болсо категория. Kara Mehmet. Ошол чыгармада Наполеон деген катышат экен да, короче. Emin olsun mümkün da. Айбек чыкпабы? Karibski moре olsun mümkün. Ya o. Бул англиялык жазуучу Артур Конан Дойлдун Алты Наполеон аңгемеси. 30. Наполеондун 1812-жылы айткан кайгылуу сөзү боюнча экөөнү бир гана кадам болуп турат. Акыркы сөзүн окута, экөөндү эмес. Экөөнү бир гана кадам бөлүп турат. Экөөндү. Эки та нерсени бир кадам бөлүп турат. Bu da zaman teşvik. Ошого суроо дейт да. Антоним нерсе да экөө дегендечи. Экөөндү. Антоним эмес экен. Улуу жана күлкүлүү дейт. Күлүү жана күлүү. Билбейм, улуу дейт. Улуу жана күлкүлүү. 40. Наполеон Италияга басып кирүүгө даяр аскерди жетектегенге 2 күн калганда анын жашоосунда бул маанилүү окуя болгон. Кайсыл окуя? Павлован же кыскасы. Кайсыл окуя экенин адам катыштырып айтып бериңиз. Катыштырбай айтсаңыздар аны зачет. Кон айтып көрөңүз. Үйлөнгөн да. Жозефина катышат окшойт да. Кайсы? Жозефина Бафарниске үйлөнөт. Ошо. Үйлөнгөн күнү болду. Üzüntülü desek bolu öyle. Жозефина Дебагарнет ошо, короче, Дебагарнеге үйлөнгөн дейт. Ооба, үйлөнгөн десеңиз зачет. 50. 18-кылымдын башында кошумат кылуучулар бул топ жылдыздын атын Наполеон топ жылдызы деп өзгөртүүнү каалашкан. Кайсыл топ жылдыз? Ошо кошуматчылар ошо давайте ошо Наполеон деп өзгөртөбүз деп айтышкан экен да. Саман сөзү. Neler tatılıp durat. Şunlar kuran. Маленький медвежонок, большой медведь дегендер. Emeğe tatılıp durat da.
İşte çoğu genel neyle çoğu Туура жооп Орион. 18 категория жылдыздар темасы. Ya bana bir baş gitti ama. Шакек. Көпті урайлы, дейін? 10 упайлык суроо. Майордун погонунда так ушунча жылдыз бар. Плюс 10. Qancha? Şöyle barlada. Öyle oturan Сержант деп коем, жок. 20 башка суроо. 20 балдык суроо. Бул 19-кылымда Бестужев жана Рылеев тарабынан басылып чыккан адабий алманактын аталышы. Ошо Бестужев жана Рылеев тарабынан басылып чыккан адабий чыгарма экен. Алманактын аталышы дейт. Звездный бой. Yıldızlı tüyün salmış. Yıldızlar savaş. Окуп коюш керек экен Бестужев менен. Туура жооп түндүк жылдызы. Северный, ошо короче. 30 балдык суроо. Бул Персей илимий кемесинин Вымпелиндеги сүрөт дейт. Шунда ушундай жазып тур. Персей илимий кемесинин Вымпелиндеги сүрөтү дейт. Ülkemizdeki mesleği. Жо, Вымпелиндеги дейт. Чоң жетпеген алтын мазыкчы жалгыз кайсыл жылдыз бар жалгыз? Altın masada. Персей топ жообу узун экен. Персей топ жылдызы жана ПМНИ тамгылары сүзүп жүрүүчү деңиз илимий институту. Vallahi şundan çok. 40. Мындай немен адам. Мына укла. Дал ушул куштар 1990-жылдары ЦСКА хоккейчилеринин формасындагы салтуу жылдыздардын үстүндө пайда болгон. Кайсыл куштар? Kuşlar değil mi? Дал ушул куштар 1990-жылдары ЦСКА хоккейчилеринин формасындагы салтуу жылдыздардын үстүндө пайда болгон. Kuştamaz da. ЦСКАнын формасындагы жылдыздарды ошо үстүндө пайда болгон экен да. Kavuçka mı yapıp aytıp olur mu? Kavuçka. Бизге хоккей дегенде ошо пингвиндер жок. 50. Бул оорунун таралышына каршы күрөшүү Михаил Булгаков жылдыздуу сымал аттуу аңгемесинде баяндайт. Кайсыл оору? Бул ооруну Бибинур Хамраева эже яман жаттай албай кыйналган. Эки жолу ушул суроону берсем, эки жолу адаштым. Ah, ben mesleği utanmazdım. Buradan gidince doğrudur. Бирде тамга менен башталып бүткөн туура жооп сифилис. 19 категория матрицада ква. Kvas diyen çok var. Квас дегендей, ооба. Ал жооп зор. 10 упайлык суроо. Анын узундугу өз убагында Федор Красовский өлчөт. Ошо анын узундугун Федор Красовский өлчөгөн. Эмненин узундугу? Юнусон. İlk sözde yok. Бир эле сөз. Экватор. Плюс 10. Başka jaktara 20. Бул түзүлүш Ганян менен биргеликте ойлоп чыгарылган. Кайсыл түзүлүш? Ганян менен биргеликте ойлоп чыгарылган. Түзүлүш да. Түзүлүштүн аппарат мı? Билем түзүлүш деп коюптур го. Çoğunu okutup aytıp. Ya подсказка берсем эле ойлоп жүрмүн. Biliyorsun hiç kimse Подсказка. Кайсынан башталат? Ya onda aytma. Мен берип көрөйүнчү. Аквариум. Акваланг. 30. Бул ачтуунун демилгечиси катары кызмат кылган материалды айтыңыз. Ачтуунун демилгечиси катары кызмат кылган материалдын аталышы. Аны бир сөздө айтыңыз. Kvas. Минус 30. Менимче ошо квасты эмес болсо керек. Демилгечиси деп го, ачтуунун демилгечиси. Ооба. Durun olsun bilsek. Закваска. 40. Бул псевдоними улуу орус полко. Мына которулбай калыптыр.
Түшүндүрүп берем. Короче, ошо бул псевдоним улуу орус полковникинин фамилиясы менен дал келген адамдын чыгармаларынын биринин аты. Ошондон атын оозуна. Ооба. Жашын окуган, анын бирин болуп. Мына, камгалап окуйм. Бул псевдоними улуу орус полководецинин фамилиясы менен дал келген адамдын чыгармаларынын биринин аты. Чыгармалардын биринин аты. Алсай. Анын, мунун, анысынын мунусу. Точно бак коеюн. X'тин Y-inin Y тапкылар. Туура жооп аквариум. Айттыңбы? Элүү. Бул курулуш командасынын жайгашкан жерин даярдоо үчүн алдыга жиберилген адамдын аты. Курулуш командасынын жайгашкан жерин даярдоо үчүн алдыга жиберилген адамдын атын ушундай дейт экенбиз. Адамдын атын да. Типа ошол неме да, ана Формай. браконьер дегенде Эки сөзбү? бир сөз. Квартет. Квартирьер болчу. 20 категория акыркысы экен Рим. Ушунда ойноп койгула. Жакшы болду экен. Жок. 10 упайлык суроо. Ал 1810-жылы 2-апрелде төрөлгөн. Рим королу наамын алган. Ал ким? Кандай жылы экен? 1810 2-апрель. Чын сүйлөгөн адам экен. Азы ушу жашап аткан болсо 215ке кирген болот экен. Рим болсо. Сен менен бир күндө туулган экен, а? Наполеон экинчи экен. 20. Ал Рим императору Марк Антонин Каракалланын сүйүктүү кийими болгон. Кийимдерди алып шляпа. Марк Антонин Каракалланын сүйүктүү кийими болгон. Кийим. Римский кийим экен да. Римский. Рим деген сөз канча? Юбка. Бул жообу суроодо бар эле. Жооп Каракалла. Ошо Каракалла кийип жүргөндөн ушул лакапталган экен. 30. Алиса айтымы боюнча ал Римдин борбору. Алисанын баардыгы мындай Ошол болсо керек, Римдин борбору деп ушул жерде айткан экен да. Колизей. Минус 30. Ну, кереги жок. Олимп неме Грецияга же Дагы не бар? Ватикан бар. Италия Туура жооп Париж. 40 упайлык суроо. 1953-жылы Римдеги эс алуусу менен атактуу болгон. Кинодо болот. Муну тапса болот экен. 1953-жылы Римдеги эс алуусу менен атактуу болгон. Ошо Римдеги эс алуу деген кинонун ошо режиссеру болсо керек менимче. Ошо да, ошо. Кинодо кайсы кино? Жакшы кино бирок. мен билем деп Жок, сен көрбөгөнсүң. Одри Хёнберг. Хёнберг ошо керек. Хёнберг. Жорстке кетейик. Жакшы кино бул. Аты жаман экен. 50. Да, Одри Хёнберг. Өзүнүн салыштырма жашоолорунда Плутарх аны салыштырат. Эмнени салыштырат? Суроо ошум. Имени жок. Өзүнүн салыштырма жашоолорунда Плутарх аны салыштырат. Колизей, точно. Таппай сыңар окшойт. Өзүң форма башкар болсо. Өзүм билбейм да, биринчи жолу атам. Жок, айтсаң жок. Нума Помпилиус. Нума Помпилиус. Видео бүтүрүп коюн. Чuma bir daha bir şey. Шабай деген жагы.